Ош шаарында элдик толкундоолор жана нааразычылык акциялары өткөн күндөрдөн бери бир дагы талаптонуу фактылары катталган эмес. Коомдук саясий абал туруктуу сакталууда, күч түзүм органдары күчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Ар күнү милиция кызматынын толук курамы Борбордук аянтта салтанаттуу марш менен жумуш баштап жатат. Мамлекеттик стратегиялык объектилер, жеке бизнес жана ири соода түйүндөрү коргоого алынган. Калаанын милициясы митинг учурунда провокациялык чакырыктарды жасап, баш аламандык уюштурган шектүүлөрдүн дагы тизмесин аныктаган. Социалдык тармакта саясий билдирүүлөрдү таратып, улут аралык мамилени козутуп жаткандар дагы бар экени айтылды. Өзүнө тиешелүү бир энчисин алып калайын же болбосо башмандык уюштурайын деп туруп, адамдарга жакшылык алып келип ырахат эмес, адамдарга жамандык алып келип ырахат алган адамдардын тобу бар да. Мен ойлойт элем, азыр акыркы мезгилдерде WhatsApp аркылуу келип жаткан улуттар аралык араздашуу же болбосо кандайдыр бир куралдуу бир кагылышуулар тууралуу маалыматтар келип аткандыгын биз биринчи мүнөттөрдөн баштап эле билгенбиз. Бул багытта биз башка укук коргоо органдары менен биргеликте, атайын кызматтар менен биргеликте иштеп жатабыз. Буюрса, булардын баарынын бети ачылат, алар эмнени убактан кылып аткандыгынчы. Ош шаарынын ички иштер башкармалык кызматкерлери кайрадан формасын кийди деп заголовка менен, тема менен материал окудум. Шаардык ички иштер башкармалык кызматкерлери формасын таптакыр чечкен жок. Ушуну белгилеп коюшум керек. Мен кече дагы айткан болчумун, кызматкерлер бүгүнкү күндө кырдаалды туура түшүнүшөт. Бизге башкысы элибиздин тынчтыгы, коопсуздугу керек. Милиция саясаттан сырткары, биз элибиз тынч болсо, асманыбыз ачык болсо, мамлекетибиз бүтүн болсо, ушул бизге жеңиш, ошол бизге майрам болуп эсептелет. Буюрса, албетте биздин кызматкерлер азыр эми чарчашты, чалыкты, пандемиядан бери эле тынымсыз күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Бирок бул күндөр өтөт, биз билебиз, биз эл үчүн кызмат кылып атабыз, биз ушул кесипти тандап алганбыз. Буюрса аягына чейин ушу кызмат кылып, элибиздин коопсуздугу үчүн, элибиздин тынч уйкусун, мээнетибизди, кызматчыбызды кыла беребиз.